Сот тутумун санариптештирүү бул сот адилеттигин жүргүзүүдө заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу аркылуу процесстердин натыйжалуулугун, ачык айкындуулугун жана жарандардын укуктук жеткиликтүүлүгүн жеңилдетүү максатын көздөйт. Бул багытта бир нече жаңылыктар менен сот тутумун санариптештирүү боюнча жумушчу топтун мүчөлөрү басма сөз жыйынында билдирүү жасашты. Анда соттор тараптарды ыкчам маалымдоо үчүн мобилдик билдирүүлөрдү пайдаланып баштагандыгы айтылды. Буга чейин соттор бардык билдирүүлөрдү почта аркылуу кат түрүндө жөнөтүп келген. Бул көп убакытты жана каражатты талап кылчу. Билдирүүлөрдүн SMS түрү чыгымдарды бир топ кыскарткан. Эң негизги десек дагы болот, утуш бул бюджеттин чыгымдарынын кыскартылышы. Уктуңуздар, жалпысында 73,5 миллион сом былтыркы 24-жылы ушул пошталык чыгымдарга тараптарды кабарлоого кетирилген. Эми салыштыра кетсек, ошол эле SMS түрүндө жиберилүүчү бир SMS-тин баасы 1 сом 22 тыйын боло турган болсо, ал жерге баягы өзүңүздөр билесиздер, маалыматтын санариптик жолу менен киргизүүдө биздин кабарлоонун мазмуну 1-2-3 SMS-ке батат. Ошондо мына салыштырып көрүңүздөр, эң эле жогорку көрсөткүчү 6 сом 68 тыйын дей турган болсок, ал эми кат жүзүндө кете турган пошталык чыгым с обратным уведомлением. Бул ошол кетип аткан адресатка барып, кайра ага бергендигин тастыктоочу атайын пошталык конверттер бар. Анын баасы 127 сом. Ошондо 127 сом бир кеткен катка кетчү чыгым. Ал эми SMS түрүндө билдириле турган болсо, бул эң максималдуусу 6 сом 68 тыйын. Сот процесстери жөнүндө тараптарга мобилдик билдирүүлөрдү колдонуу, юридикалык күчкө ээ болуу менен жеке маалыматтарды коргоого кепилдик берген шартта жүргүзүлөт. Бул коомдун сот системасына болгон ишенимин арттырууга өбөлгө түзөт. Басма сөз жыйынындагы экинчи жаңылык мамлекеттик алымды онлайн төлөө системасы ишке киргендиги экени айтылды. Жаңы санариптик сервис жарандарга соттук мамлекеттик алымдарды сотко же банкка барбастан мобилдик тиркемелер аркылуу үйүнөн же кеңсесинен туруп эле төлөө мүмкүндүгүн берет. То есть, если раньше граждане должны были идти в банк, потратить свое время, отстоять в очереди, бывало, что часами могли отстоять в очереди. Сейчас процедура намного упрощена, то есть через мобильный банкинг в настоящее время подключены О-банк и Эльдик-банк. Через мобильные банки данных банков граждане могут оплатить государственную пошлину. Сразу гражданин может получить оттуда квитанцию, которую может предъявить в дальнейшем при обращении в суд. Эскерте кетсек, жарандардын ыңгайлуулугу үчүн Жогорку соттун сот KG расмий сайтына мамлекеттик алымды эсептөөчү онлайн калькулятору жайгаштырылган. Анда арыздын түрүнө жараша төлөнө турган алымды алдын ала эсептеп алууга болот. Мамлекеттик алым бул сотко кайрылууда, юридикалык мааниге ээ документтерди алууда же башка юридикалык аракеттерди жасоодо төлөнүүчү милдеттүү төлөм. Аны жеке адамдар да, юридикалык жактар да төлөшөт. Учурда өлкөдө бардык сот имараттарында QR-код сурамжылоо иштеп баштаган. Анын максаты сот адилеттүүлүгүнүн сапатын, сотторго болгон ишенимди жана тейлөөнүн деңгээлин жакшыртууну көздөйт. Бул заманбап ыкма жарандардын пикирин эске алуу менен сот системасын өркүндөтүүгө багытталган. Жарандардын билдирүүлөрү жашыруун түрүндө жүргүзүлүп, жергиликтүү областтык жана жогорку соттун төрагаларына гана жеткиликтүү болот. Ал эми анда айтылгандар күн сайын көзөмөлгө алынып, белгиленген мүчүлүштөрдү жоюуга жана жарандарды нааразы кылган тараптар менен иш алып барууга өбөлгө түзөт. Республикада ар бир соттун имаратында өрүнүктүү жеринде, негизинен кире беришинде, фойеде орнотулган стендтерде көрсөтүлгөн да. Бул сурамжылоо анонимдүү өткөзүлөт. Ошондуктан эч тартынбай өзүңөрдүн оюңарды билдирип, ар бир адам жаран ошондой мүмкүнчүлүккө ээ болду. Бул сурамжылоонун дагы негизги максаты болуп, сот аппаратынын кызматкерлеринин келген жарандарга мамилеси, иштерди кароодо процессуалдык мөөнөттөрдүн сакталышы, сот отурумундагы тартиптин сакталышы жана негизинен көйгөйлүү маселелерди чыгаруу да. Ошол эле сурамжылоодо эң аркы суроо бул силердин пикириңер да, сунушуңар. Жалаң гана ооба жок деп жөө бербей, ошол тиешелүү сунуштарды да киргизүүгө болот.
мындай оюн билдирүү боюнча жана колдонуу боюнча мындай продуктlar жок эле. Бүгүнкү күндө пайда болду. Ошолорду колдонуу менен эгерде мындан ары дагы жакшыртуу боюнча кандайдыр бир пикирлериңиздер болсо, аны кандай башка өнүктүрүү боюнча кандай сунуштарыңыздар болсо, аны бизге айта турган болсоңуздар, сот тутуму ушул нерселердин баарын кабыл алууга жана мындан аркы өзүнүн ишинде мунун баарын колдонууга даяр. Дагы бир жолу айта кетебиз, санариптештирүүнүн негизги максаты иш келип түшкөндөн баштап ал аткарылып бүткөнгө чейинки баардык процедуралардын баарын электрондук түргө өткөрүп, ошол жерде катышуучуларга, соттошуп жаткан тараптарга, соттун кызматынан пайдаланып жаткан тараптарга максималдуу түрдө ишин жеңилдетүү боюнча иш алып барып жатат.